Нурмухаммед Мамасалы уулу ийгиликтерди багындырып, белим жерим үчүн кызмат кылам деген максаттуу жаштардын бири. Ал 2017-жылы Ош технологиялык университетинде айыл чарба азыктарын кайра иштетүү боюнча инженер-технолог адистигине тапшырып, 2021-жылы артыкчылык диплому менен окуусун ийгиликтүү аяктаган. Учурда ушул эле багытта аталган университеттин магистратура бөлүмүндө билим алып жаткан кези студенттердин арасынан билимге болгон умтулуусу, талыкпаган эмгеги, өжөрлүгү менен айырмаланып турган каарманыбыз өз окуган университеттин сыймыктуу студенттеринин сап башында. Башынан баштап эле ушул эң негизинде университеттин активдүү коом жашоосуна аралаша баштадык. Ошол учурда эле жаштар комитетине аралаша баштадык, активист болдук. Университетте болуп аткан ар кандай иш-чараларды уюштурууга өзүбүздүн салымыбызды кошуп аттык. Маданий иш-чаралар, спорттук иш-чаралар, анын натыйжасында бир топ интеллектуалдык оюндарга өзүбүз катышып аттык. Бир топ интеллектуалдык оюндарда, билирман ордолордо, спартакиадаларда алдыңкы 1, 2, 3 орундарга чейин жеткенге барып аттык. Тарагалар, активисттер, бизде жакшы жаңылыктар бар. Алдыда иш-чараларды уюштурушубуз керек болот. 28 октябрь автоунаа факультетинин күнү белгиленет экен. Нурмухаммед азыркы тапта Ош технологиялык университетинин жаштар комитетинин төрагасы. Өзүнө окшогон демилгелүү жаштардын башын бириктирип, университетте алгылыктуу иштерди алып барып, түрдүү иш-чараларда активдүү катышып жана уюштуруп келет. Ага улайда Кыргызстандагы 100 мыкты студенттердин катарына кирүүгө да жетишкен каарманыбыз. Эң чоң жетишкендиги катары былтыркы жылы президенттин үмүт стипендиясын алгандыгын айтат. Мындан 2 жыл мурун Бишкек шаарында Кыргызстандын мыкты студенти деген конкурс өткөрүлгөн. Ага дагы университеттин атынан катышып, университеттен жалгыз мен жеңүүчү болгом. Мында Кыргызстандагы жалпы 100 студент ошол жерде мыкты студенттер топтолушкан. Ошол учурда дагы Оштунун намысын коргодум десем болот. Эң мен үчүн баалуу болгон сыйлык бул былтыр жетиштим. Кыргыз Республикасынын президентинин үмүт стипендиясына жетишкем. Бул сыйлыкты студент жаштар, негизи студенттер Нобели деп айтып коюшат. Мен ушул сыйлыкка жетишкениме өтө кубанычтамын. Студенттик курак бул жашоодун өз ордуңду издөө, анын маңызын табуу жана эң негизгиси өмүр бою жан жолдош болуучу билимгеээлик кылуу. Ага улай өз кесибиң менен катар ар тараптуу өзүңдү өнүктүрүп, ар багытта билим көрөнгөнү толтуруу учурдун талабы. Мына ушул принципти карманып, ар дайым изденүүнүн үстүндө жүргөн Нурмухаммед студент достор убактысын текке кетирбестен туура пайдаланса дейт. Бардык эле студент достор өздөрүнө максат койсо керек. Ар бир максатка туура убакытты бөлө алса, ошондо ийгиликтерге жетет деп ойлойм. Окуудан сырткары тил курстарына катышышын мен сунуштайм. Азыркы заманда негизи тилдерди өнүктүрүш керек болуп атпайбы? Башка дипломатиялык жолдорго чыгуу керек, чет өлкөлөргө чыгып билим алмашып дегендей бир топ ийгиликтерди дагы жаратса болот. Окуудан сырткары окуу менен биргеликте бир топ ийримдер бар. Ийримдер музыкалык сабаттуулук, эгерде адамдын чыгармачылыгы боло турган болсо, ага катышса болот. Тил курстарына, ошону менен эле спорттук оюндарга дагы катышып, өздөрүнүн убактын туура пайдалана алса, ийгиликке жеткенге мүмкүнчүлүк өтө зор болот. Нурмухаммед мугалимдер үй бүлөсүндө тарбияланган. Ата-энеси да баласынын келечегине кайдыгер карабай университеттеги окутуучулары менен байланышып, окуудагы жетишкендиктерине ар качан кызыктар болуп турганын айткан эжекелери сыймыктуу студенттерибиздин катарын толуктайт дейт. Аябай жакшы катышат. Анан студенттерге биз кээде буну чакырып, бул жигитибизди студенттерге тааныштырабыз. Ушу биздин кафедранын дуалынан ушундай бир жакшы активист, аябай патриот жигит чыккандыгы боюнчачы. Анан ойлойм, мындан кийинки дагы өсүп келе жаткан жаш балдар ушундай бир жакшы, чынчыл, аябай эли жери үчүн күйүп бышкан, коомдук ишке аябай активдүү катышкан, кечегидей пандемия учурунда, оору мезгилинде кандай бир көйгөйлүү учурлар болсо дагы, майрамдык учурлар болсо дагы балабыз бизде ар дайым алдыда да. Келечек жаштардын колунда, анын ичинен билимдүү жаштар көптү үмүттөндүрөт. Кыргызстанга ар тараптуу кызмат кылып, өлкөнүн өнүгүүсүнө салым кошсом деген максатты карманган Нурмухаммед чет өлкөдөн билим деңгээлимди жогорулатып, тажрыйба топтоп келсем деген ниетте. Айнура Машрап кызы, Самат Сайдамат уулу, Ар Отан көрсөтүүсү.